Ушундай достор, жаштайынан башка интернет оюндарына көпчүлүк жаш балдар кызыккан болсо, теннис, үстөл тенниси менен машыгып, жаштайынан келечектен көптү үмүттөндүргөн жаштарыбыздын саны аз эмес. Кечээки чүкө ойногон жаш балдар учурда компьютердик интернет оюндарына ооп, ден соолук менен келечегине пайдасыз делген оюндарды ойногон жаш балдардын саны бир топ. Бирок катардагы башка жаш өспүрүм балдар кыздардан айырмаланып, телефон чукуп, куурчак ойногондун ордуна спорт менен машыгып, ийгилик жаратып жаткан жаш ини карындаштарыбыз да жок эмес. 5 класста окуган Анара да тең туштарынан айырмаланып, убактысын ар түрдүү оюндарга эмес, спортко, тагыраагы үстөл теннисине арнайт. Ар күнү таңкы 9-дан 11-ге чейин машыгууда болуп, курчак ойногонго убактым деле жок дейт жаш каарманыбыз. Теннис мен катышканыма 1 жыл болду. Теннисте эжемден көрүп катыша баштадым. Мен кичинекей болгондо жака келип, топ чогултуучумун, аны жагып калып, келип катыша баштадым. Мелдештерге катышкым келет. Анын Кыргызстан чемпиону болгон максатым бар. Антип ойногонум болбойт, анткени убактым жок. Анарага окшоп балалык чагын пайдалуу оюндарга дегенибиз спортко арнап келаткан дагы бир кичинекей каарманыбыз Мавлан болгон 3-класстын окуучусу болсо да, үстөл тенниси менен машыгып баштаганына 3 жыл болуптур. Учусь в 38-й школе. Мен азыр 3-класста окуйм. Бул жакка мени ата-энем алып келген. Бирок теннис мага абдан жагат. 3 жыл аралыгында бир топ ыкмаларды өздөштүрдүм. Келечекте мыкты спорт чебери болгум келет. Тең туштарымды да тенниске чакырып кетем. Балалык кез алтын кез. Дал ушул убактарда жаш балдар эмнеге кызыкса, же кандай тарбияланса, эртеңки күнү өз мөмөсүн берери ырас. Андыктан жаш балдардын пайдалуу оюндар менен алек болуп жатканына көңүл бөлө жүрөлү да, Анара менен Мавлан өңдүү келечек ээлери жаштарыбыз арасында көбөйө берсин дейле. Барпын Матраимов, Алтынбек Сакиев, Таң Маанай программасы.